Маматазим Заиров атындагы мектептин 10-класстын окуучулары кыргыз тили сабагы жаңыдан башталды. Бүгүнкү тема элдик каада салт жана үрп-адаттар. Мугалимдин айтымында техниканын өнүккөн, санариптешкен заманында келечек муунга ата-бабанын салттары менен баалуулуктарын таанытып туруу өзгөчө маанилүү. Бул багытта президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндөгү жарлыгынын алкагында иш жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндөгү интернеттин, замандын өнүгүшү менен биздин негедир каада салтыбыз, нарк населдерибиз кийинки муундарга жетпей бара жатат. Ошондуктан мен өзүм кыргыз тилчи болгондуктан ар бир сабагымда дидактикалык катары макал лакаптарды, улуу манас эпосторун, кыргыздын каада салтын, үрп-адаты жөнүндө сөз сабагымда камтып өтүп кетем. Сабак кызыктуу форматта уюштурулуп, окуучулар 3 топко бөлүнүп, үрп-адаттар, каада салттар жана улуттук оюндар боюнча маалымат чогултуп, тапшырмаларга жигердүү жооп беришти. Мен комузду 2 жылдан бери чертем. Комузга аябай кызыгам. Бул биздин улуттук музыкалык аспап болгондуктан комузду баалайм. Ал эми бул мектепте кол эмгек ирими 6-класстан тарта окутулат. Кыздар тигүү машиналарын колдонуу, ар түрдүү улуттук жана турмуштук буюмдарды жасоо ыкмаларын үйрөнүшөт. Кол эмгек мугалимдин айтымында, учурда көп ата-энелер тигүүчүлүктү үй шартында колдоно бербей калышкандыктан бул иримдин пайдасы чоң. 7-класстын кыздары азыр машина тиккенге көнүп калышты. Колдору, буттары көнүп, машина боюнча түшүнүктөрү кеңири болуп калды. Ал эми бул 6-класстын кыздарына азыр көбүнчө кийиз менен иштөөнү үйрөтүп жатамын. Улуттук нарк боюнча ошол улуттук буюмдарды жасаганды. Мына кийиз менен мына бугунун сүрөтүн жасап илип коюшту кыздарым өздөрү менин жардамым менен эми азыр дагы өздөрү жасап атканын көрүп турасыңар. Кыздар аябай кызыгып. Мектепте спортко да өзгөчө көңүл бурулуп, шахмат ирими активдүү иштеп келет. Зээндүү окуучулар ар кандай мелдештерде жакшы жыйынтык көрсөтүп жүрүшөт. Балдардын дене тарбия боюнча, алардын ден соолугун өнүктүрүү боюнча ишмандар түзгөн ошонун алкагында биз балдарга тогуз коргоол үйрөтүп, улуттук салттар боюнча, шахмат, аркан тартыш боюнча жана волейбол түрлөрү боюнча иштер алып барып атабыз. Окуучуларыбыз волейбол, футбол боюнча, шахматтардын негизинде иш алып бардыбыз. Жыл мугалими боюнча дагы мугалимибиз 2024-25 жылы 3-чү местаны ээлөөнүн негизинде грамоталарга ээ болдук. Кара Суу району боюнча билим берүү мекемелеринде президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндөгү жарлыгынын алкагында атайын иш пландар түзүлүп, ачык сабактар өткөрүлүп, ар тараптуу иш-чаралар уюштурулууда. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош облусу.